Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү, эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Качан гана өзүм иштеп унаа алганда рулга отурам деген элем. 25 жашымда телегим орундалып, биринчи жолу өзүмдүн унаама рулга отургам дейт бүгүнкү каарманыбыз ырчы Өктөм Сапаруулу. Өктөм мырза, жоргоңуз канча жылдан бери кызматын өтүп келет? Былтыр декабрда АКШдан буйртма менен алдырткам. Февралдан бери айдап жүрөм. Эмнеге Toyota үлгүсүнө токтолдуңуз? Эмнеси менен жакта? Toyota дүйнөгө белгилүү марка. Мага жаккан жери тетиктери жөнөкөй, оңдоп түзөө иштери да оңой болот. Азыр унааны аларда сатууну да ойлоп калдым. Toyotанын сатылышы да бат экен. Бир нече жыл мурда Honda Legenda минип жүрдүм. Ошол унааны сата албай аябай убара болгом. Акыры унаа базарда сатыкта тура берип, ижарасы 7000 сомго жеткенде сураган бирөөгө белек кылып салдым. Ал мага эч кандай акча берген жок. Болгону ижара акысын төлөгөн. Темир тулпарыңыздын талаптарына токтоло кетели. Күнүнө күйүүчү майга канча акча куротосуз? Күнүнө 500 сомго бензин куям. Кээде ал 2 күнгө жетет. Ак түз кир көтөрүмдүү болгондуктан аптасына бир, кээде 2 жумада бир жолу жуудурам. Унааны бат алмаштырасызбы же муктаждык болгондо гана өзгөртөсүзбү? Көбүнчө муктаждык болгондо алмаштырам. Кээде үйдө курулуш иштерине көп суммада акча керек болгондо сатып деле салам. Унааны престиж көргөн адамдарга кирбейм. Жумушумду бүтүрүүчү буюм катары кабыл алам. Бирок 2-3 жыл мурун бир айда 4 унаа алмаштырган учур болгон. Анткени билбей бузук унааларды сатып алчумун. Ушундай шарттарга байланыштуу көп алмаштырып калдым. Көп дегенде канча унаа алмаштырдыңыз? Адашпасам Toyota 20 унаам. Бир унааны ашып кетсе 2 жыл айдайм. Кээде башка бирөөлөрдүн унаасы көзүмө жакшы көрүнүп кетет. Ошондо өзүмдүкүн сатып, үстүнө акча кошуп алмаштырып алам. Бирок темир тулпарларымды сатканда көп утулдум. Алгач качан рулга отурдуңуз эле? Алгачкы жолу 25 жашымда унаа айдагам. Ага чейин өзүм унаа сатып алмайынча бирөөдөн суранбайм деп өзүмө сөз берген элем. Эмнегедир бирөөнүн унаасын алгандан коркчумун. Кымбатка алган болсо, бир жерин чийип алсам кандай болот деп кыжаалат боло берчүмүн. Сөзүмдө туруп 25 жашка чыкканда Mazda үлгүсүндөгү унаа алып, ошондо биринчи жолу рулга отурдум. Mazda мени чыныгы упур кылды десем болот. Аны досум экөөбүз өңү түсү, түзүлүшүнө карап жактырып алган элек. Көп өтпөй маселелери чыкты. 5 айдын ичинде 2 жолу электр кыймылдаткычын, жүрмө бөлүктөрүн жасаткам. Акыры оңдото берип, тажаганда аны сатып, үстүнө акча кошуп, башка темир тулпар алгам. Кандай айдоочусуз? Ылдамдыкты сүйгөн же тескерисинче? Мен эреже сактап айдайм. Ылдамдыкты ашырбайм. Эрежени буза коюп, көңүл чордонунда болгум келбейт. Пендебиз да, кээде курт агынбай же бирөө телефон чалып сүйлөшүп калганда майы кызматкерлери токтотуп калышат. Менден кеткен болсо түшүнүп эле кечирим сурайм. Кээде түшүнүп кое беришет, кээде принципке туруп алышат. Бир жолу май ичи тосуп калды. Чыксам эмнеге токтотконун өзү деле түшүндүрө албайт. Негизи талашып тартышканды жактырбайм. Аны менен да талашпай, тек гана токтотконуңдун себебин түшүндүрүп берчи десем, айта албай койду. Акыры туура эмес кылганын мойнуна алды окшойт. Кете бериңиз деп кое берди. Ырчыларды майы кызматкерлери тоюмда ырдап бересиң деп кое беришет экен. Сиз да аларга кызмат кылып калдыңызбы? Ооба, кызмат кылгам, бирок меники башкача болгон. Бир жолу жол чырактын сарысы күйүп калганда, жетишип калайын деп жолдон өтүп кетсем, майчилер тосуп калды. Барып абалды түшүндүрөйүн десем, мени таанып, эртең той бар эле, ырдап бересизби деди. Албетте деп ошол жерден тойго буйртма алып, эртеси барып ырдагам. Кырсык Кашкабактын ортосунда тишет. Сиздер алыс жолдо көп жүрөсүздөр. Жолдо жүрүп кырсыкка кабылган учурлар болдубу? Кудай сактасын, рулда отуруп кырсыкка кабылган эмесмин. Бирок жүргүнчү катары кырсыкка кабылган учур болгон. Бир ирет Кадам жайга Курман айтка баратканмын. Үйгө кеткенче жумуштарымды бүтүрөйүн деп 1,5 сутка уктаган эмесмин. Алыс жолдо жалгыз айда бара албайм деп жаныма 2 жигитти алып алгам. Таң атканга чейин айдап, чарчаганда балдардын бирөөсүнө рулду бергем. Ошондо унааны сүзүп алганбыз. Кудай сактап баарыбыз аман калдык. Унаа жарактан чыккан. Мындан ары да кырсыктан алыс болуңуз. Маегиңизге рахмат. Жогорудагы берүүбүз ырчы Өктөм Сапаруулунун Супер KG сайтына берген маегинин негизинде даярдалды.
Жубайым өзүн менин көлөкөмдө калгандай сезди дейт бүгүнкү каарманыбыз Аскат Мусабеков. Саламатсызбы Аскат мырза, эс алуу кандай өттү? Жакшы, рахмат. Сары Челекке барып келдим. Чындыгында ушундай кооз, керемет жерди көрө элек болчумун. Карагай, бадал, шараккан суу, эмне кааласаң баары бар экен. Мойнумдан кадимгидей оор жүктү алып салгандай эс алып, мээм сергип, жеңилдеп, анан да ыраазы болуп келдим. Таштанды салуучу челектердин көптүгү эс алуучулардын да таштандыны челектерге салышканы жакты, көңүлүмдү ого бетер көтөрдү. Биз деле шаардыктарды ушуга көндүрсөк болот турбайбы деп таасирлендим. Аты эл оозуна алынганча ырчылар ары бери көп урунушат эмеспи? Сиз деле дароо сахнага чыкпасаңыз керек. Улуттук телеканалда кирип чыгып иштеп жүргөнүмдө убакыттын талабы болдубу, филармониянын алдындагы 2 жылдык студияга тапшырууга туура келди. Студияны аяктагандан кийин консерваторияга окууга тапшырдым. Ал жерде 2 жыл ырдаган жокмун. Анткени агайым Улук мырза Полотов үнүңдү таптап тарбиялагыча ыр жаздырбай эле кой деди. Ошентип 2006-жылы 3-курстан тарта чоң сахнага чыктым. Ошондон бери арыдан 12 жыл өтүптүр. Шоу бизнесте жүрүп эмне таптыңыз? Шоу бизнес менен чыгармачылык таптакыр эки башка нерсе. Шоу бизнеске аралашпай эле өмүр бою чыгармачылык менен алектенип жүргөн адамдар көп. Аларды калың эл тааныбашы мүмкүн, бирок чыгармачыл чөйрө билет. Ошол эле учурда чыгармачылыкты түшүнбөй туруп деле шоу бизнеске аралашып жүргөндөр толтура. Мен чыгармачылык менен алектенип, шоу бизнесте да жүрөм. Чыгармачылыктан тапканым атым калың журтка таанылды. Анча-мынча ырларымды айрымдар издеп угат дегендей. Чыгармачылыкка баш оту менен кирелекте бар мен, официант болуп, кондитердик цехте да иштедим. Ырчы болбосом ишкерлик менен алектенмек болушум керек деп ойлоп калам. Ага деле шыгым бар десем болот. 3-4 классымда классташтарыма сагыз сатканым эсимде. Акча чогултканды жакшы көрчүмүн. Чогулткан акчама ата-энеме нарындан сагыз алдыртып, азын чайнап, көбүн сатып жибердим. Түшкөн акчага кайра сагыз алып сатып, соданын даамын таткам. Апаңыз француз тилинен мугалимде уктук эле. Французча билесизби? Биз кичинебизде ат башыда француз тилин окуганбыз. Кийин англис тилине өтүп кетпедикпи? Мен французча билбейм. Жакында эле Токтогулда жүрсөк, бир француз ар кайсыны сүйлөп, оюн бизге түшүндүрө албай жатты. Анан эстей калып, апама чалдым. Жанымдагылар кызыгып, телефонуңдун үнүн чоңойтуп койчу, биз дагы угалы. Аяш апа кандай сүйлөйт экен дешти. Чоңойтуп койдум. Экөө 5-10 мүнөт сүйлөштү. Көрсө тигил фотоаппаратын жоготуп жибериптир. Апам азыркыга чейин французча билет, унуткан жок. Анан Францияга баргысы келет. Быйыл жазында Францияга бардым. Шүгүр, буйруса эмкисинде ата-энемди алып барып көрсөтүп келейин деп ниет кылдым. Сайттардын бири Аскат аял менен жарашты деп жазып чыкты. Ортодо балдарыбыз бар да, аларды чогуу ойнотуп калган учурдан улам айтып жатышса керек. Ажырашып кеткен үй бүлөгө карата аялга эле кыйын балдар менен. Эркектин кылыгы ишайбайт, эртең эле аял алып алат деген сөздөр көп айтылат. Чын эле ошондойбу? Эркектер турмуштун оор соккуларына чыдабайт. Аял заты табиятынан турмуштун өйдө ылдыйына туруштук берүүчү жан болот окшобойбу деп калдым. Ажырашууда аял заты кандай жабыркаса, эркек андан ашса ашат, бирок кем эмес кыйналат. Бир жагынан караганда ар кандай аялдар, ар кандай эркектер бар. Кырдаалды кабыл алуу жеке мүнөзүнөн да көз каранды. Залина турмушка чыгыптыр дегенди уксаңыз, сизге да катуу тийиши мүмкүнбү? Мүмкүн эмес деп айта албайсың. Анткени 5 жыл чогуу жашаганбыз. Азыр жоолугуп, балдарды ойнотуп, кайра эки жакка кетүү оор болсо керек. Оор албетте. Бир жолу бирөө жеке жашоомо кийлигишип, өзүнчө эле прокурор болуп, телефон чалып, акыл үйрөтүп, сурак салып кирди. Аябай ачуум келген. Чоң кыз, канча жаштасың? Турмушка чыктың беле? Балалуу болдуң беле десем, 21-демин. Турмушка чыккам. Жакында балалуу болом деди. Сен деле эртең эки башка жолго түшүп калышың мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Ошондо тагдырыңды элге жайып чыгууну каалайсыңбы десем, жок деп унчукпай калды. Көңүлүм жок болуп, эч ким менен сүйлөшпөй калган учурлар болот. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн кандай аракеттер керек деп ойлойсуз? Бул жалгыз эле аялдын же эркектин колундагы иш эмес. Үй бүлөдө аял өзүнүн, эркек өзүнүн ордун, милдетин билүүсү зарыл. Аял киши эч качан эркектин кыйын болом деп аракет кылбашы керек. Үй бүлөнү сактайм, бактылуу болом десе күйөөсүнөн өйдө чыгууга аракет кылган ашыкча деп эсептейм. Анткени кыргыздын менталитетинде аял киши үй бүлөдө башчы болбойт, аны эч ким танбайт. Мындай учурда эркек сыныпта калышы ыктымал. Жубайым Залина таланттуу адам. Ал өзүн менин көлөкөмдө калгандай сезди окшойт. Эркекти аял кишини басмырлап, иштетпей коюп, же сен аялсың да дегени туура эмес.
Канки жакшы тебериңизди инстаграмдагы баракчаңыздан көрдүм. Дагы кандай талантыңыз бар? Канки тепкенди айылдан үйрөнгөм. Бишкектен тээп жүрүп каттуу жыгылып, бир аз коркуп калдым. Акыркы учурда көркөм окууга кызыгып, Элмирбек Иманалиевдин ырларын окуп жүрөм. Концертимде бул жаатта өзүмдү сынап көрдүм. Алдыда кандай ой максаттарыңыз бар? Мындан 5-6 жыл мурун агайыма мугалимдик менен алектенсем кандай болот десем, азыр эрте деген. Такшалып сабак берүүгө даяр болуп калганымды азыр сезип жүрөм. Буйруса ушуну колго алам. Жогорудагы ырчы Аскат Мусабеков тууралуу берүүбүз анын Супер KG сайтына берген маегинин негизинде даярдалды. Каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.